Кейинки сөз Райымбачаева Венера Колыбековнада. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, Алмаз Акуджанович. Биз билгендей, мектеп окуучулары үчүн ысык тамак программасы бар. Ошо биздин балдарыбызга ден соолукка караштуу бардык мектептерге ысык тамак берүүнү көңүл бурсак. Ысык тамак программа боюнча республикалык бюджет 7 сомдон чыгарып берет. Ошол 7 сомго ысык чай, анан кийин бир свежая выпечка, булочка же коржик ушундай кылып берилет да. Анан кийин кээ бирки мектептерде ошол ысык чай да берилбей калыптыр окуучуларга. Ошо мисалы Токмок шаарында орто мектебинде ошо ысык чай берилбей калды деп ата энелери аябай нааразычылык айтып атышат да. Ошондой эле ошо мектептердин ашкана бөлүмдөрүндө карап чыгышыбыз керек деп ойлойм. Алардын техникалык кандай десем, технический немелери да, оборудование боюнча, буфеттер боюнча ошо кандай состояниясында, кандай акыбалында болгонда ошону да көрүп чыгыш керек деп ойлойм. Себеби деген ошол жерден биздин балдарыбыз тамак аш ичишет дейм да. Ошол анан кийин керек болсо даже биздин окуучуларга витаминизация программада кириш керек. Балдар биздин келечегибиз деп менден мурун коллегабыз да айтып кетти. Ошондуктан биз ошого да көңүл буруп койсок. Анан кийин экинчи маселе болсо, студенттерге көп нагрузка болуп атат деп нааразычылыгы болуп атышат. Студенттер дагы убагында тамак иче албай, түшкү тамактарды иче албай, көбү гастрит болуп ооруп калгандар бар, язвенная болезнь болуп ооруп калгандар бар. Ошол маселени да карап койсоңуздар, Алмаз Акуджанович. Рахмат.